Ар бир адам жаралганда эле анын жүрөгүндө акыйкатты кабыл кылаткан мадда бар. Тавхидти, рисалатты, ахиретти, акыйкатты кабыл кылаткан мадда бар. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадисинде айтат: "Куллу маулуд юладу алал фитра, фаабаваху юхаввиданихи, ау юнассиранихи, ау юмаджисанихи, ау кама кала алейхи салату вассалам." Ар бир жаш бала наристе төрөлгөндө фитратта төрөлөт, табиатта төрөлөт, мусулман абалында төрөлөт, исламды кабыл алатыган абалында төрөлөт. Фаабаваху юхаввиданихи, ау юнассиранихи, ау юмаджисанихи. Ата-энеси аны же насара кылат, же христиан кылат, же еврей кылат, же мажуси кылат деген Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын неси бар? Хадиси бар, мубарак хадис. Демек ар бир адам төрөлгөн учурунда анын ички дүйнөсүндө, анын жүрөгүндө, табиатында, фитратында хакты кабыл алатыган мадда бар. Мына ушуну фитрат деп айтылат. Ар бир адамда ушундай жараткан Аллах субханаху ва таала. Бул өлгөнгө чейин кетет. Бул жоголуп кетпейт. Бирок адам баласы не болот? Акырын күнөөлөрдүн себеби менен, же болбосо ата-энесинин динин себеби менен, чөйрөнүн себеби менен ошол фитратты жоготуп турат. Фитрат жоголуп, хадисте келет го, адамдын жүрөгүнө бир нукта түшөт. Күнөө кылганда бир нукта, кийин барып көбөйүп, тооба кылбаса жүрөгү капкара болуп калат деп. Капкара болгондон кийин эми ал караңгы болуп айланат дагы, ал фитрат өзүнүн акыйкатын жогото баштайт. Болбосо ар бир инсанда фитрат бар. Ошол фитрат кээде захир болот. Аллах субханаху ва таала кафирга дагы акыйкатты түшүндүрүп, кээде ислам кабыл алып атат. Демек анын фитраты бар. Бул жоголуп кетпейт. Бул чоң кафирде эм болот. Эң чоң кафир балдар Фираун. Ана раббукумул а'ла, мен Кудаймын деген. Ошого дагы Аллах субханаху ва таала ахырда айткан ал-ан. Ахырда келгенде эми мусулман болдум деген. Аманту би Рабби Муса ва Харун, Куранда айтат. Ал-ан фақад асайта мин қабл. Тарау буга чейин күнөө кылгансың деп иман кабыл кылган эмес, бирок ошол убакта фитраты ойгонуп, эми деп кабыл кылган. Бардыгы кабыл кылат, бирок аны бирөө захир кылат, бирөө захир кылбайт, инадан себептер менен ошо менен жоголуп кетет. Демек Аллах субханаху ва таала ар бир адамды, мусулман эмес, жалпы адам затыны, мусулман, кафир бүт баарын жаратканда фитраттын негизин жараткан. Анын табиатында Аллах жалгыз, анын шериги жок, таухид деген нерсе ар бир инсандын месинде бар, анын затында бар, фитратында бар. Мына ошону Аллах субханаху ва таала айтат: "Фитрат Аллах". Дини ханиф некен? Фитрат Аллах. Аллахтын фитраты, Аллах ошол табиатты жараткан. Аллати фатаран наса алейха. Адамдарды ошол фитраттын негизин жараткан. Ал фитраттан эч ким качып кете албайт. Адам аны өзгөртүп салат деген сөз. Түшүнүңөрбү? Бир муфассириндердин кабылы ушул. Экинчи фитрат Алладан, фитраттан мурат балдар, бул баягы ал-мисактагы уада. Al-Misaq бар го, аласту би раббикум қалу бала. Ал-Имран сүрөсүндө, Араф сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала ошол ал-Misaq уаданы баяндайт балдар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Мына ушул балдар экинчи муфассириндер айтат, фитратулладан мурат ушул. Бул деген сөз Аллах субханаху ва таала биринчи Адам алейхиссалам жараткан. Адам алейхиссаламды жаратып, Адам алейхиссаламдын урпактарынын бүт бардыгын рухун чыгарган. Адам алейхиссаламды жараткан, андан Адамдын негизги өзү сүлби балдары, наслдагы балдарын жараткан, кийин балдарын болуп, дүйнөгө канча адам келеткан болсо, ошолордун бүт бардыгыны, рухуну Алла таалам жараткан. Башында эле. Мына ошону балдар мисак деп айтылат. Ал-Мисак деген уада. Аласту би раббикум деп Алла сураган. Жараткандан кийин баары сураганда, отургандар баарыбыз, бүт бардык элдин баары наам деген. Қалу бала деген.
Ооба. Мына ошол ал-мисак деп айтылат. Бизде алымсактан бери мусулманмын дейт. Бул кыргызча кылып алган, ал алымсак эмес, ал-мисак. Түшүнүңөрбү? Алымсак эмес, ал мекен? Ал-мисак. Ошол убада аласту би раббикум дегенде калу бала деген сөз. Ал-мисак деген ошол айтылат. Ошол убакта убада кылган. Ошол убакта бүт бардыгы Кудайга ишенген. Кудайдын бардыгыны, жалгыз экендигини баары этираф кылган. Мына ошону аламлар вах деп айтылат. Ал-мисак деп айтылат. Кийин бул адамдын руху кайра султка кеткен эмес. Султтан чыгарып алып Алла Таалам кийин бирок султка кеткен эмес. Адамды Алла Таалам алам арвахка жөнөткөн. Алам арвахта калган бул. Анан бул тартип менен дүйнөгө келе берет. Тартип менен келе берет. Хадисте келет, Имам Бухари рахматуллахи алейхи Бухари китебинде айтат: "Ал-арвах жундун мужаннада. Ал-арвах жунудун мужаннада." Ау кама кала алейхиссалам, рухтар жунуд, Аллахтын аскерлери, мужаннада. Тартип менен келет деген сөз. Ал-арвах жунудун мужаннада. Ошон үчүн тартип менен келет. Биринчи атасы келет, кийин баласы, кийин небереси, кийин чебереси ушинтип келе берет. Ал арвахтан келет. Бул дүйнөдө келиштин балдар жолу атадан бала, баламен келе берет. Рух тартип менен келет. Бирок рухту Аллах жараткан ал-латиф нерсе. Анын акыйкатын Аллахтан башка эч ким билбейт. Ясалунака анир рух. Кулир руху мин амри рабби ва ма утиту мин ал-илми илля қалила. Эч ким билбейт. Эми бул дүйнөгө келгенде бирдеге кошулуш керек. Бул латиф нерсе көрүнбөйт көзгө. Ошон үчүн Аллах Таала мынабу жисимди берген. Муну аламул ажисат дейт. Турбайбы? Барыбыздын келбетибиз турган. Бул жисим. Бул жисим адамдын ичинде пайда болот. Эненин ичинде пайда болот. Эненин ичинде пайда болуп 4 айда өсүк, өндөн кийин анан Аллах субханаху ва таала фериштерин мукаррaf кылат. Мукалл кылат. Ошол фериште барып анан нафаха фихи рух. Ага нафах кылат, үфлөйт, анан жан кирет. Ошол рухту жанды Алла таалап келип салат. Ошо тартип менен келет. Анан дүйнөгө келесиң, төрөлөсүң, жашайсың. Жашагандан кийин бир вакыт келет. Кайра чыгып кетет. Чыгып кетип кайра кетет. Адамдын денесинен чыгып кетет, рух өлбөйт. Рух өлбөйт балдар. Ал алам арвахта болот, иллиин лафисиджи дег жерде болот. Бирок ал өлбөйт. Бул кыяматка чейин турат, кыяматтан кийин турат. Рух Аллах таалам үчүн жараткан. Адам өлдү дейт, ал өлбөйт. Интакала иля рахматилла дейт. Интакала мин дарин иля дар. Мин дари дунья иля дарил ахира деген сөз. Бул дүйнөдөн ахиретке көчүп кетти деген сөз. Түшүнүңөрбү? Демек, ошол вакытта элдин баары рух жаралганда мусулман, кафир, элдин бүт баары этираф кылган. Ооба, сен биздин Раббибизсиң деп этираф кылган. Калу бала деп. Мына ошону Аллах субханаху ва таала айтат: "Фитраталлах Фитраталлахи аллати фатаран-наса алейха." Ол ушундай фитрат, инсандын табиаты, Аллах Таалам адамды ошол табиатта жараткан. Ар бир адам ошол убакытта аласту би раббикум дегенде калу бала деп этираф кылган. Бирок адам унутчак, унутуп коет, эстен чыгып калат. Ал-мисакты бааз унутуп калганбыз. Ошол үчүн Аллах Таалам имтихан кылган. Унутуп койгонунун себеби да ошол. Эгер унутпаса, анда болбой калат эле. Пайгамбарлар келип эскертип турат, бирок унутуп калганбыз. Алла Таалам эскертип, унутуп койгон нерсени. Бирок ошол убакытта мусулман, кафир баардыгы этираф кылып айткан: "Ооба, сен биздин Раббибизсиң" деп. Мына ошону Аллах субханаху ва таала айтат. Мына ушул некен фитрат дейт. Фитраталлахи аллати фатаран-наса алейха. Ал ушундай фитрат адамдарды Аллах Таалам ушул фитраттын негизинде жаратты дейт. Демек, дүйнөдөгү бүт бардык уммат, уммату дава, уммату ижаба, бүт бардыгынын ичинде таухид бар.